82 орто мектеби 1996-жылы башталгыч мектеп болуп ачылып, 220 окуучу окуган. 1998-жылы толук эмес орто мектеп, ал эми 2003-жылы орто мектеп болуп түзүлдү. Азыркы күндө мектепте 1112 окуучу окуп, 48 педагог эмгектенишет. Алардын ичинен 7 билим берүүнүн отличниги, 23 жогорку категориядагы мугалим, 3 жаш мугалим. Мектепти 1996-жылдан бери билим берүүнүн отличниги Атыр Конушбаевна жетектейт. Мектепте 2004-2005-жылдан бери гана бүтүрүүчү класстар болуп келет. Өз тарыхында 6 бүтүрүүчү 6 медаль менен бүттү. Бүтүрүүчүлөрдүн 80-90% жогорку окуу жайларга өтүп, окууну бүтүп жатышат. Мектеп түзүлгөн күндөн баштап райондук жана шаардык деңгээлдеги жылдын мыкты мугалими конкурстарына активдүү катышып келет. Ал эми окуучулар предметтик, спорттук олимпиадаларга үзгүлтүксүз катышып, байгелүү орундарды алып жүрүшөт. Биздин мектепте ар дайым шаардык семинарлар өткөрүлүп турат. 2009-жылы ноябрь айында тарых сабагы боюнча орус тилинде окутулган класстар арасында шаардык семинар болуп, тарых мугалими Мукамбаева Мадинанын иш тажрыйбасы үйрөтүлгөн. 2010-жылы февраль айында англис тили боюнча шаардык семинар болуп, шаардын көптөгөн мектептерине англис тили мугалимдери келген. На этот вопрос 3 ответа. Да, нет, не знали. Получается, да? А можно спросить еще, где живет моя тетя? Где квартира моей тети? Семинар по-английскому настал. Если б знали вы, как же дороги эти редкие встречи нам. Вот это. His name is Jack. His head is black. I take him out every day. Little bird, can you fly and sing? Can you fly with your pretty wings? 2010-жылы 30-октябрда шаардын директорлору арасында педагогикалык семинар болуп өттү. Мектептин методикалык проблемасы: дидактикалык бирликтерди ирилештирүү аркылуу окутуу тарбиялоо процессин оптималдаштыруу. Педагогикалык коллективдин мүчөлөрү тынымсыз изденүү иштери менен алектенишет. Алардын эмгегинин натыйжасында мектеп НОУДУ тарабынан уюштурулган 4-класстын тестирлөөсүнө катышкан 102 мектептин ичинен 30 мектептин ичине кирди. Азыркы мезгилде мектеп германиялык ГТЦ проекти менен иштөөдө. Натыйжада башталгыч класстардын мугалимдери системалуу түрдө кесиптик квалификациясын жогорулатуу курстары өткөрүлүп жана проекти тарабынан мектепке жаңы мазмундагы китептер, техникалык каражаттар келип түшүүдө. Педагогдордун көпчүлүгү окуучуларга интеллектуалдык проблемасына кызыгышат жана аны Кыргызстандын келечеги жогорку деңгээлде өнүгүшүнө, кубаттуу табигый рычаг катарында карашат. Себеби ар бир өлкөнүн келечеги анын адамдардын саны менен аныкталат эмеспи? Ал эми акыл акылдан гана жугат. Демек биз мугалимдер дагы көбүрөөк изденүүгө тийишпиз.
Урматтуу педагогдор, сиздерге номер 82 орто мектебинин педагогикалык жамааты ишиңиздерге чоң жетишкендиктерди, чын ден соолук жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.